ийлеп айтам саламды, қалыстар тобы аманбы? Зарланып айтам саламды, залдағылар аманбы? Бақырып айтам саламды, баткендіктер аманбы? Отырып айтам саламды, оштықтарым аманбы? Ушинтип кыйкырып бербей ошқа барсаңар жаманбы? Жан баштап айтам саламды, жабылып аттықтар аманбы? Талтайып айтам саламды, таласыстар аманбы? Нары қарап айтам саламды, нарындықтар аманбы? Bir бутум көтеріп айтам саламды, үйіңерде итіңер аманбы? Америкалық оқымышты Эдгар Дейл адамдарды маалыматты қандай қабылдап тұрғандығын атайын мониторинг менен жүйелеп көрсөткөн да. Лекция оққан адам 5% естеп қалады маалыматты. А оқыған чтение китепти оқыса, маалыматты адам 10% естеп қалады екен. Аудиовизуализация угуп көрүп кабыл алсак 20% естеп калабыз. Көрсөтмөлүү, мисалы үчүн көрүп только бас сүрөттөр менен окусак анда 30% естеп калат экенбиз. Топтордо иштеп, группада иштесек, мектепте топтордо группада иштеп, команда менен иштесек, 50% естеп калат экенбиз. Демек көрдүңөрбү? Команда менен иштөөнүн маанилүүлүгүн. Ал эми практикада өзүңөр жасап көрсөңөр 75% эстейсиңер. Мен берген тапшырмаларды деле практикада жасап көрсөңөр 75% эстейсиңер. Өз алдынча самостоятельно изилденсеңер, өз алдынча окусаңар, анда силер маалыматты 90% эстеп каласыңар. Эч качан биз бир китеп окусак, бир китепти толук целый үтүр точкасына чейин эстеп калган адам болбойт жашоодо. Өз алдыбызча изилденип окуй турган болсок, 90% эстеп калабыз. Эми мындан келди, эмне жыйынтык берет? Демек, команда менен окуу жарымын эстегенге мүмкүнчүлүк берсе, өз алдыңарча изденип окуш керек экендигин ученыйлар далилдешти. Адам өз алдынча изилдеп окуш керектигин. Современный окумуштуулар маалыматты кабыл алууну 3-кө бөлүнөт деп айтышкан. Дагы да жаңы түрдү азыр ошо боюнча да маалымат берем, атайын суроо белги коюп койдум бугачы. Биз маалыматты кандай жол менен кабыл алабыз? Азыркы окумуштуулардын айтуусу боюнча көрөбүз, визуалдар деп атап коюшат. Угабыз, аудиалдар, кинестетиктер, анан 4-сү дигиталдар. Токой деген сөздү укканда, алгач мээңе биринчи кезекте кандай ой келди? Токойдогу дарактар, токойдогу үндөр, шамалдын, булбулдардын сайраганы, жалбырактардын шыр-шыр эткендери. 3-чү, токойдогу сайгыч тикендүү арчаларды кармап аткан колдоруңдагы сезимдер. 4-сү, бул токойдун аянты канча километр болду экен? Токой канча жылдан бери турат экен? Токойдо бул кандай байлыктар бар экен деп ойлоносуң. Эч нерсе келбей эле токойдогу байлык, цифра, сан, историялар боюнча ойлонуп кетесиң. Чатка жазабыз. Токой деген сөздө көз алдыңа биринчи токойдогу дарактар келсе 1, үндөр келсе 2, токойдогу бараткандагы сезимдер келсе 3, токой жөнүндө ойлонуп баштасаң логикалык 4. Адамдарга неосознанный түрдө өзү байкабаган, атайлабаган учурда адамдардын сырткы кийимдерине маани берет. Сырткы келбетине, фигурасына, телосуна, түсүнө маани берет. Алар, мисалы үчүн, алар атайлабайт, бул сулуу экен, же арык экен, же семиз экенин карайын деп, сындайын дебейт. Ал биринчи резко караганда көзгө ошол адамдын жакшынакай кийинген кийими, өзүн алып жүрүүсү, тыкандыгы, боюнун келбети, вот ошол биринчи көзгө тартылат да. Анан сүйлөшүп жаткан адамынын мимикасына, жестине маани берет. Мисалы үчүн, мынтип капа болуп сүйлөп атса, кызыктай болуп кетип, ага маани берип, реакция берип, жоксо деп аткан жесттерди көрсөтсө, ага маани берип, биз ошол адамдардын сүйлөшүп жаткан адамыбыздын жест, мимикаларына өтө маани беребиз.
анан жолуккан адамыбызды, мисалы үчүн азыр силер өспүрүм